Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, ушул Кыргызстандагы билим сапаты тууралуу бүгүн мугалимдер эмес, бийлик өкүлдөрү эмес, же бир кандайдыр билим адистери эмес, ушул өздөрүн жаштардан, студенттердин ой пикирлерин билүү максатта биз студиябызга студент айымдын бири Ураимова Гүлмира айымды чакырган элек. Гүлмира айым, кош келиңиз. Рахмат. Мына сиз ушул жогорку окуу жайлардын биринде, чет мамлекетте да окуп жүрөсүз. Негизи эле Кыргызстанда билим сапатын жогорулатуу үчүн эмне жетишпейт бизге? Биринчиден эле Кыргызстандагы билим сапаты өтө мыкты деп айтууну кааламакмын. Келечекте албетте, азыркы убактагы билим системасында эмес. Учурдагы билим системасына эмне жетишпейт дегенде, окуучуларга балким эркиндик жетишпейт. Же болбосо мугалимдерге өз кесибин сүйүү, же болбосо балдардын мамлекетинин келечеги үчүн аракети жетишпейт деп айтсам болот. Билим системабызда көптөгөн кемчиликтер бар. Аларды оңдоо үчүн ар бир жарандын ичинде мамлекетти өнүктүрүүгө жана ошондой эле ага салым кошууга бир сүйүү керек да. Ошол нерселерге умтулсак, балким биринчи кезекте жашоо деңгээли дагы, билим системасы да жакшырат деп ойлойм. Буга демек айлык акы көйгөй эле эмес, буга ошо патриоттук, кумандуулук десек болот. Патриоттук. Могу заманбап ыкмалар тууралуу Гүлмира айтып кетсеңиз. Азыр мисалы үчүн заманбап маалымат доорунун өзүп аткан кези да, компьютер ушул сыяктуу ыкмалар көп эле да, Албетте технология өнүгүп жаткан заман, ар бир секунда сайын жаңы маалымат, жаңы бир технология өсүп жаткан убакытта бизге, жаштарга, же болбосо мектеп окуучуларына, студенттерге дагы маалыматты көбүрөөк бериш керек. Жана ошондой эле биздин окууда колдонулган китептер аябай эски китептер. Алар жаңыланышы керек, жаңы маалыматтар кириши керек. Мисалы үчүн, кээ бир мамлекеттердин территориялары чоңойтулган болушу мүмкүн, же болбосо кээ бир мамлекеттер эгемендүүлүк алган болушу мүмкүн. Биздин география китептер 2000-жылкы, 2002-2003 жылкы бойдон калгандыгы үчүн биздин окуучулардын дагы билим деңгээли аябай ылдыйлап кетти десек болот да. Жаңылык жөнүндө, дүйнөдөгү жаңылыктар жөнүндө маалыматтар аябай аз болуп атат. Жок деп дагы айтсак болот. Ошондой эле технология балдарга аябай көп зыян келтирип жатат деп технологиядан алыстатканга аракет жасап атабыз да. Менин оюмча, ошонун биз балдарга технология аркылуу алар кызыккан жөндөмдөрдү колдонуп, окууга болгон кызыгууну ойготсок болот. Мисалы үчүн, телефонду жакшы көрөбү? Анда эмне үчүн бизде разработчиктер, программисттер чыгып атат, биздин балдарга ылайык оюндар ойнотулбайт, ойлонуп чыгылбайт? Кыргыз тилинде. Мисалы үчүн, жаш балдарга орустардын аябай көп приложенияларын көрөсүң. Мисалы, развивашка деп, же болбосо алфавитти үйрөнгөнгө, ал эми ошол нерселерди кыргыз тилинде, кыргызча форматта чыгарып, аларга кызыктуу бир программаларды, проекттерди иштеп чыкканда, ошондой жаштарда өнүгүү болот. Аларды колдош керек балким. Биз аларды аркага тартпастан, жок, технология жаман, сен технологияны караба, китепти оку эмес, балким телефондун экранынан китеп окуганды жакшы көрсө, биз ага электронный китептерди алып беришибиз керек. Же болбосо телевизор көргөндү жакшы көрсө, анда пайдалуу программаларды коюп беришибиз керек. Гүлмира, мынакей, сиз мисалы үчүн бир ушул окуу жайга мугалим болдуңуз. Ушул эмнеден баштайт элеңиз да? Ушул эмнеден баштап оңдойт элеңиз? Биринчи эле, менин оюмча, окуучулар менен баарлашуудан баштайт элем. Балким бизге баарлашуу жетишпей жатат. Биз азыр бардыгыбыз жумушта болуп, жумуштан чарчап келип, үйдөгү жумуштар жасап, балдарга убакыт бөлбөй калдык. Алар көбүнчө сүйлөшүп отурсаң, мени укпайт, менин оюмду эч ким укпайт, эч кимге маанилүү эмес деп ойлошот да. Бул нерсе аябай жаман. Же болбосо технология жаман деп жатып, биз чоңдор кайра эле өзүбүз технологияга берилип кетип, балдарыбызга убактыбыз жок калып атат. Ошондуктан жөнөкөй жылуулук сезими да. Борборубуздагы мектептерден бирөөсүнө барып калдым, волонтер болуп келиңиздер деп сунуштады. Барып сүйлөшүп отурсак, айтып атат, бул жерде аябай бизнесмендердин, политиктердин балдары окуйт деп айтып атышат да. Силер бул жака волонтер кылып алганыңыздын себеби, силер жөн гана бул жакта балдар менен маектешкиле, баарлашкыла дейт. Бул
аябай жакшы нерсе, жакшы бир жөндөмү балдар менен сүйлөшүү, алар менен баарлашуу. Бирок аябай кейип кеттим. Анткени ата-эне баланы төрөп, өстүрүп багып аткан ата-эненин убактысы жок. Сырттагы факторлорду колдонуп, аларга мээрим берүү үчүн, алардын проблемаларын жон гана оюн угуу үчүн бирөөнү алып атышат да. Бул нерселерге аябай маани беришибиз керек. Анткени баланы сүйлөтүп, өз оюн билдирип үйрөтпөсөк, аябай жабык болот дагы, мен бул дүйнөгө керегим жок, мен эч кимге пайдам жок деген сезимдер пайда болуп, окууга болгон, жашоого болгон, баардык нерсеге болгон кызыгуусу жоголот. Бул жан дүйнөнүн мындайча активдүүлүгүн жандандырыш керек. Ушул Гүлмира, мисалы үчүн азыркы учурда бизде мигранттар өтө көп да. Мигранттын балдары дагы чоң апасынын колунда, тайжесинин колунда өсүп атат да. Бул боюнча мисалы үчүн жогорку окуу жайларда студенттерди ошолор менен баарлашуу, сүйлөшүү боюнча да бир пайдалануу иштерин, ыкмаларын колдонобуз дешти. Колдонуп атабы? Сиз өзүңүз негизи ушул боюнча бир көрдүңүз белеңиз? Мисалы биздин окуу жайда психологдор бар, атайын студенттер менен баарлашканга, же болбосо кураторлор, мугалимдердин баардыгы аябай жылуу мамиледе болушат. Бирок мигрант эфирде айтпай кеттик, кайсы окуу жай ушунда? Эл аралык Ала Тоо университетинде окуйм. Дагы бир белгилеп кетчү нерсе, мигрант ата-энелер жөнүндө сүйлөшүп калдык. Менин аябай тааныштарым көп, ата-энеси мигрант болуп, өздөрү бул жакта окуп жүргөн. Көбүнчө ал балдар башкаларга караганда психологиялык жактан дагы, ден соолугу жактан дагы төмөнүрөөк, дагы начар деп айтсак болот. Анткени мээрим жетишпейт. Биринчи кезекте адамдын жан дүйнөсү толук болбосо, жан дүйнөсү бир нерсеге ток болбосо, анда сырткы факторлор аларга кереги жоктой сезилип калат да. Мисалы, окуунун кереги жоктой, балким тамактануунун кереги жоктой, ден соолукту кароонун кереги жоктой, жөн гана бир кусалык менен жашап калат. Ал эми ата-энелер албетте түшүнөбүз, учурда экономикалык кризис болуп, өлкө кыйынчылыкта турган убакта башка жактан акча табып келүү аларга дагы ыңгайлуу болот. Бирок ошол эле убакта балдарын балким каникулда чакырып, же болбосо каникулда өздөрү келгенге аракет жасап, көбүрөөк технологиянын өнүккөн заманы телефондо көбүрөөк сүйлөшүп, эң башкысы канчалык кыйынчылык болсо дагы балам сен кандайсың деген суроого дагы зар болгон балдарды көрдүк да. Аябай жан дүйнөм кейип кетет аларды көргөндө. Ошондуктан кайра эле айткан сөзүмө кайрылып келет окшойм. Балдарга көбүрөөк убакыт бөлүшүбүз керек, көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Ошол убакытта гана жан дүйнөсү мээримге толгон, жан дүйнөсү ток, өнүккөн бир балдарды чыгара алабыз да. Ошол нерсе маани. Эми кайра жана билим сапатына кайрылсак, Гүлмира, ошол биздин өзүбүздүн мисалы үчүн нукура улуттук идеология бар да. Ошонун негизинде кайсы билим багытын алышыбыз керек да. Мисалы үчүн исламий багыт бар, туурабы? Ар кандай башка нуктагы багыттар бар. Японияны алсак, өздөрүнүн каада салттарын да сактайт, ар бир нерседе. Окууда дагы, жумушта дагы пайдаланат да. Эми өзүбүздүн бул кыргыздын нукура. Мен өзүм Америка Кошмо Штаттарында 2 жыл окуп келдим. Ал жактагы билим системасы мага аябай жакты. Бирок биздин менталитетке туура келбеген кээ бир жерлерде байкап калдым да. Менин оюмча Кыргызстандын билим системасына биз башка өлкөлөрдү албетте карашыбыз керек. Балким биздин жасаган туура эмес жумуштарыбыз болсо аларды оңош үчүн. Бирок биздин эл илгертен аябай акылдуу жана ошондой эле келечекти көрө билген эл болгон да. Азыркы убакта мисалы бир семинар болсун, же болбосо башка бир иш-чара болсун, анын темасын тандаганда көбүнчө биздин макал лакаптардан, же болбосо биздин ата-бабаларыбыздын айткан жакшы улуу сөздөрүнөн тандаганга аракет жасашат. Анткени биз балким жөн гана отуруп кыздын кырк чачы улуу деп эле айтып койгон менен анын маанисин түшүнбөй, азыркы кезге чейин ошону изилдеп келип жатабыз да. Балким ошол убакта гана жеттик. Ошон үчүн ошол тууралуу семинар болуп атат. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн ата-бабаларыбыз айткан сөздөрүн, биздин менталитетти сактап, биздин каада салттарыбызды балким кээ бир жерлерде балдарыбызга
биздин кичинекейлерибизге көргөзүп, өзүбүздүн келечекте культурабызды, традициябызды сактап калуунун дагы бир жакшы жолу ушул болот. Гүлмира, турмушка чыга элексиз да. Мисалы үчүн балалуу болдуңуз келечекте. Ошо балаңызды эмнеден баштайт элеңиз тарбиясын? Ошол билимге болгон умтулуусун? Бир жакшы бир англисче сөз бар. Children see, children do деген. Балдар көрөт, балдар жасайт деген. Баламдын кандай болуусун кааласам, азыртан өзүм китептерди окуп даярданып жүрөм. Жакшы эне болуп, ага үлгү болуу үчүн өзүм жасайт болчумун. Китеп окуусун кааласам, отуруп өзүм китеп окуйт болчумун. Же болбосо балам мен аябай кейип кетем, жерде мусор көргөндө, биз ушунчалык өлкөгө кайдыгер болуп калдыкпы деп. Биринчи мусорду алып өзүм алмакмын. Балам көрүп, демек бул туура нерсе ушул, жерге мусор таштаган жаман экенин көрүш үчүн. Ошондуктан биринчи кезекте жасачу нерсем аны өзүнө ишенген бала кылып чоңойткум келет. Ар бир балага мындайча айтканда ата-эне бул идеал да. Ооба. Албетте ошондой. Гүлмира, анда бизге ушул чакан маек куруп бергенге, ушул келгенге рахмат айтабыз. Урматтуу мекендештер, мына билим сапаты тууралуу биз ушул жаштардын оюн билүүгө аракет кылдык. Биз менен болуңуздар, бар болуңуздар.